7 августта Кой Таштагы окуяда жабыркаган Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловдун абалы туруктуу оор бойдон калууда. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ушул тапта Курманкулов Москвадагы нейрохирургиялык борбордо дарыланып жатат. Бейтапка баардык керектүү изилдөөлөр жана тиешелүү дарылоо жүргүзүлүүдө. Курманкуловду Москвага Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев коштоп барган. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2022 жылы аяктайт. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги жыйында Транспорт жана жолдор министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу тобунун инженер жолчусу Замир Исаков билдирди. Анын айтымында түндүк түштүк альтернативдик жолу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фазада 150 чакырым жол жана 3 чакырым тоннель куруу каралган. Экинчи фазадагы жолдун узундугу 99 чакырымды түзөт. Жалпы узундугу 1472 метрди түзгөн эстакадалык көпүрө да курулат. Үчүнчү фазадагы жолдун узундугу 69 чакырымды түзүүдө. Аны 2022 жылы аяктоо пландалууда. Эртең саат 4-тө Жогорку сотто Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралат. Эске сала кетсек, Өмүрбек Текебаевге карата 2017 жылы Мегакомду сатууга көмөктөшүү максатында орусиялык ишкерден пара алган деген жүйө менен кылмыш иши козголгон. Ошол эле жылдын 16 августунда Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту Өмүрбек Текебаевди 8 жылга эркинен ажыраткан. Биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга которулган акчанын көлөмү 1 миллиард 126 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 102 миллион долларга кыскарган. Акча которуулардын саны боюнча алдыда Россиядагы мекендештер турат. Алар 1 миллиард 104 миллион доллар которушкан. Кийинки катарда Америка. 6 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстандан чет өлкөгө которулган сумма 247 миллион долларды түздү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Жалал Абад облустук бөлүмүндө Ноокен районунун Бүргөн айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси утуп алган тендер үчүн 70 000 сом өлчөмүндө акча талап кылып жаткандыгын айтып, арызы менен кайрылган. Иликтөө учурунда Ноокен районунун Бүргөн айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып курулуш материалдары боюнча тендерди утуп алган тарапка 74 000 сом өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталган. 14 августта тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө Бүргөн айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси 40 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринде кармалган.